жашооңузда кыйынчылык болуп, оюңуз бир жерде эмес, акылыңыз бир жерде эмес, батпайсыз, кимге барып арызданышты билбейсиз, эмне кылышты билбейсиз, ушундай кыжалат болуп турсаңыз, Ибрахим алейхиссалам айткандай ушул сөздү айтыңыз. Мен Алла Таалага барамын, жаратуучу Алла Таала мени өзү туура жолго баштайт деп айткан. Ошондуктан жашооңузда, үй бүлөңүздө, бала чакаңызда, кылган ишиңизде кандай кыйынчылык болбосун, эң биринчи очур Алла Таалага кайтыңыз, намазга кайтыңыз, тооба кылыңыз, Алла Тааладан сураңыз, Алла Таалага берилип, ыхлас менен дуа кылыңыз, намазыңызды окуңуз. Алла Таалам сөз түрдө сизди ошол кыйынчылыктан, кыжалатчылыктан, бактысыздыктан, карыздан Алла Таалам өзү чыгарат. Ибрахим алейхиссаламды ошондой оттун арасында болсо дагы сактап калгандай, Алла Таалам сизди дагы ушундай кыйынчылыктан сактайт. Ошондуктан башка адамдарга, махлуктарга жалынбастан, махлуктардан үмүт кылбастан эң биринчи Алла Тааланын өзүнө кайтыңыз, Алла Тааланын өзүнөн сураңыз жана Алла Тааланын өзүнөн үмүт кылыңыз. Иншалла сизди кыжалат кылган нерседен, ошол оорудан, сыркоодон, үмүтсүздүктөн, уруш тополоңдон, келишпестиктен Алла Таалам өзү сактайт. Алла Таалам баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын.